азыр дарың ичип алам балам. Анан кийин али дагы ушинтип дарыларын ичирем. Ушу 3 маал ичет эртемен, кечкурун. Анан обедте ичиребиз. Ушинтип 3 маал дарыларын ичет, немелерди ичет. Мындай дарылар бар. Ушу дары менен эле неме болуп калдык. Ушу мурдуна бүткөндө мурдуна мунаны неме кылам, тамчытам. Мунаны көзүнө 6 саатта тамчытам. Анан мынандай витамин жейт. Ушундай дарыларды ичип турат, мынандай дарылар. Ушулар менен неме кылабыз. Анан кеде биякта дагы немелерибиз бар. Ушу өзүбүздүн атайын неме. Мына марлилерди неме кылып койгонмун. Мында дагы немелери бар. Упаковочный немелер. Мындай маздары бар. Ошо путтарына неме кылганда шыбайм. Мындай маздары бар. Мындай таблеткалар бар. Ошо путтарын уруп шишкенде байлап, ушулар менен ушундай дарыларды ичет да. Ушу 3 маал эртемен, обедте, ушу кечкурун ушуларды берем. Мен Орозбаева Улакан, 79-жылкы болом. Заргерден ошо Кайрат айылында төрөлгөнмүн, төрөлүп өскөнмүн. Өзгөн шаарына турмушка чыкканмын. Азыркы учурда ошол жерде Черемушкада жашайм. Күйөөм менен 20 жылдай болуп калды жашаганыбызга. Жакшы эле жашап келгенбиз. Ушу немеге чейин бир кыз, 2 уулум бар. Ушу кичинекейим, азыркы ооруп аткан балам. 2019-жылкы балам. 5-класста окуйт азыр. Азыркы учурда окубай 4-класстан бери ушу мектепке барбайт. Үйдө элебиз, ушу ооруп. 2018-жылы ооруп, башына шишик чыгып. Ошо кийин башына шишик чыкты, анан өзгөнгө больницага апардык. Больницага апарсак ал жерде көрүп туруп, ошо неме кылып, мындай эле башын неме кылып койсоңор, спирт деп эле, мындай эле компресс кылып койсоңор кайтып кетет деген. Үйгө алып келип, 1 жумача ушу компресс кылдык. Бирок кайткан жок. Андан кийин күйөөм анан Ошко алып бардык. Ошо онкологический детский больницага. А жерде врач бар экен, онколог. Прием кылып, сразу эле ошол күнү алып калды. Ал жерде калдык. Ошол күнү 3 күн, 4 күн жаттык ал жерде. Анан кийин башынан операция болуп, через Алматыга жөнөттүк. Биопсияга алып, башынан операция. Диагноз аякта нехожинский лимфома деп чыгарып берди. Анан злокачественный деп чыгарышыптыр. Дагы операция жасашты 2 жолу. Экинчи жолу дагы башынан биопсияга алып, а жерде дагы нехожинский лимфома деп чыгарып беришти. Анан айда химиотерапия баштап 1 жума тургандан кийин мен өзүм мындай жүрөгүм неме болбоду, Москвага болсо ham апарайлы депчи, аякта деле кандай бир башкача өзгөрүш айтып калат деген үмүттө эле аякка алып жөнөдүк. Барып чалым ошол жакта эле апардык. Аякка апаргандан кийин 1 ай туруп калдык, анализ тапшырдык, костный алды, спиной алды, МРТ кылды, наркоз менен алат экен. Аякта да 7-8 кан тапшырдык. Анан ал жерде острый лимфобластный лейкоз деп диагноз коюп беришти, башка диагноз чыгарып беришти. Анан ошолордун протокол өздөрү протокол түзүп берди, 2002 протокол менен ошо химиясына. Ушуну аласыңар, боло берет, ушу химияны алсаңар деп. Анан Бишкекке кайра келдик, ошо өзүнүн мурунку келип жаткан эмеге. Аякта ошо химия баштап, ошо азыр 4-курс химиябызды алдык. Өтө высокодозный химия берип атат. Акыркы степендеги химияны алып атабыз. Опухоль экен. Башында шишик бар, ошондой эле опухоль деген бир маанини түшүндүрөт экен да биздин кыргыз тилинин эмесинде. Острый лимфобластный лейкоз деп Россияда койгонду, биздин неме боюнча ак кан деген оор экен. Негизи ушундай жаман оор экен. Ушундай деп диагноз чыгарып беришти.
Анан азыркы учурда ушу тынбай ушундан бери эле химия терапия алып келебиз Бишкектен. Химия алганда ушу кусуп, кыйналып, ыйлап, ушинтип неме болот да, врачтардын көзөмөлүндө болуп турабыз. Азыр эми 4-курс химиябызды алдык, эми Кудайга шүгүр, эми неме болуп калдык. Кайра ушу жооп берди эле үйгө келдик. Азыр ушу времяда үйдөбүз. Дагы 10 күндөн кийин дагы акыркы курс химиябызга барабыз, 5-курс химиябызды алып алып, анан пересадка. Ошо канды алмаштырыш керек деп атат да, канда вирус бар балада дейт. Азыр мына химия алып атканыбызда ошо временный ошо жаман вирустун неме клеткаларды өлтүрүп турат экен. Химиячы убактынча эле кырмайт экен да, мындай неме болбойт экен. Ошон үчүн мына баламдын канын полный алмаштырыш керек экен. Анан немеге Индияга алып бардым, балам Индияга дагы бардык. Мен ушу чоң балам алып бардым, укасын ооруп аткан азыркы ушу балам кошуп үчөөбүз бардык. Индияда дагы анализдерди алды, 7-8 кан алды. Ушу кайталап эле МРТ, костный спиной кылды. Сарыкка тапшыртырдык, гепатит С. Кудайга шүгүр андай немебиз жок экен. Азыркы учурда ошо Индияда пересадка, канын алмаштырыш керек деп атат. Ошо чоң балам алып барганын себеби ошо өзүнүн акасы бир тууган дал келсе арзаныраак болот деп, жакшы болот деген алып бардык эле. Акасыныкы Индияга алып бардык. Индиянын Дели деген шаарына, Макс клиникасына алып бардык. А жерде ошо акасынын дал келбей калды, ДНКсынан тапшырдык эле, 50% дал келди. Өзү 100% дал келиш керек экен. Түшпөй калды, кайра айла жок неме болуп калды. Анан эми аяктан алай эми пересадка ушу канын алмаштырганга доходубуз жетишпей, каражатыбыз жетишпей, алар $62,000 деп айтышты. Ошо операциясына, ошо доноруна деп. Андай каражатыбыз жок. Азыркы учурда ушу кайра келип, ушу Бишкектен химиясын алып атабыз. Эми мына 5-курс химиясын алсак, февралдын акырында 20-ларына, 25-лерине барып калышыбыз керек Индияга. Ушу канын алмаштырган балам. Ар бир уколун 36.000ден алып берип турдук. Кан түшүп кетет да, баягы химия алып аткандачы, кан куйдуруп турабыз, канын дагы акчага сатып алабыз, тромбоцитин дагы акчага сатып алабыз өзүбүз. Акча ошо кандарын 2.000ден жогору сатып алабыз, тромбоциттер 6.000, 7.000 ар бир түшкөн. Ар күндө деле түшүп кетиши мүмкүн да, булардын организми аркылуу неме болуп турат экен да. Кээде ар күнү алып келип куйдурган күндөрүбүз болду тромбоциттерин 6.000, 7.000, кандарын дагы канын ушу 2.000ден жогору куйдуруп турдук. Анан химияларыбызды бардыгын эле сатып алып, эң арзаны 6.000, эң арзан. Ошо ар больницага барганда эле 50.000, 60.000 ошого жакын акчабыз жетпейт даже ал делечи. Мына балам больницанын тамагын жебейт да, өзү негизи сатып алып кеп берем 3 маал. Мен өзүм иштебейм, ушу үйдө эле ушу балам менен эле, баламды карап, ушу менен тамак ашын берип, дары дармегин ичирип, ушу балам менен эле. Күйөөм деле ушу Россияда иштейт, эл катары эле. Ушу мигрант барып келип ушу иштейт. Ушу азырынча мен да үйдөмүн. Күйөөм деле азырынча үйдө. Доход деле тапкан жокпуз, ошо иштеп келген акчасын ушу эптеп жеткизип атабыз эми. Ушу дары дармегине анча-мынча ушу тууган уруктар бар экен, карындаш, ушулар жардам берип атат. Ушу акчабыз жетишпестиктен ушу силерге кайрылып атабыз.
Ушу элге кайрылып атам. Ушу каражаты жетишпегендиктен. Ушу февралдын 25-лерине ушу Индияга барып калышыбыз керек. Ушу баламды операция кылганга, ушу канын алмаштырганга. Булардын оорусун түшүнбөйсүң да, мындай жакшы жүрүп туруп эле, басып жүрүп эле бирден ооруп калат да. Мындай жакшы эле отуруп, кээде отурат. Кээде мындай өзүн жоготуп коет, анан кээде эле же бетине чыгат, же буту шишип кетет, анан ушундай болуп кетет да, же буларга азыр булардын немеси өтө иммунитети пас экен да, кан аганга дагы болбойт да. Бир жерин кичине эле тилип кесип кетсе дагы уже немесин жоготот да буларчы. Азыр ушундай бир неме аябай бир алгендей карап атам да, азыр этияттык мененчи. Анан ушу көзөмөлүндөмүн өзүм. Бир жери көгөрүп, кичине бир жерге мындай тийип кетсе дагы, баягы көгөрүп, уже бар жогу көгөрө баштайт да. Температура чыгып кетет. Анан кээде мындай ойноп туруп деле кусуп, ушундай жатып калат да. Эми алда действительно ушундай болгондо өзүм коркуп кетем. Ошо кечээ та Бишкектен келгенибизде ошо 39га температурасы түшпөй коюп, беттери шишип кетип, анан ушу врачына телефон чалып неме кылдым. Өзүнүн айткан таблеткаларын сатып келип ичирдим. Дарылары кээде бу жерден таппай калабыз. Айткан таблеткаларынчы Россиядан көбүрөөк ошо күйөөм неме кылып салып берет, заказды буяка неме кылабыз. Анан Алматыдан алдырабыз. Ошо тууган уруктарга айтып, Бишкектен алдырабыз. Бизде мына өзгөндө вообще эле булардын таблеткалары жок. Өзгөндүн аптекаларында жок да. Ошто дагы кээде болсо болуп калат. Почканыкы дагы буларга башкача таблетка ичишет экен. Анан ошо Бишкектен заказ кылабыз. Ошо тапкан акчабызды ушуга каражат жетишпей, ушу балам эле неме болуп атабыз. Ушу жакшы болуп калса экен деп эми Кудайдан үмүт кылып сурап атабыз. Ошо 2018-ден бери эле, 2019 ошо үйүбүз мал базарда үйүбүз бар эле, ошо Өзгөн районунун мал базарында жер үйүбүз бар эле, өзүбүздүн. Аны дагы саттык, ошо балам немелерине каражатыбыз жетишпей, укол дарыларына. Анан машина бар эле, машинаны дагы саттык. Мал койлорубуз бар эле. Ошо атамдыкында турат эле мал койлор, бу жерде домдо шарт жок караганга. Баардыгын саттык. Азырынча иштеке жок. Ошо бир ат бар эле, аны дагы сатып, ошо калбады азыр иштеке жок. Ушу болгону азыр ушу дом 2 комнат үйүбүз бар, ушу жашап аткан. Муну деле немеге койдук, сатууга чыгардык, айттык. Бирок элде мындай азырынча сразу акча бере албайт экен да, элде жок экен да, вариантка сурашып атат. Бир ай болсом күзгө деп, 100 000 же болсом 50 000, 200 000 берип турайлы деп. Бизге нага акча керек. Ушу балам немеси үчүн сатып атабыз да, ушу үйдү дагы сатууга койдук. Эми азыр баламдын канында вирус бар. Ушу азыр Индияга барсак, ушу операция деп атат, ушу пересадка костный мозг деп. Ушу кан алмаштырганга. Өзүнүн канын эми ушу полный өлтүрөт экен дагы, өздөрүнүн бир немеси болот экен да. Кан неме кылдырып туруп, анан жаңы башка адамдын туура келген, дал келген, ушу баламдын канына туура келген адам канын куят экен. Ошо менен тазалап, өзүнүн канын жок кылып туруп, ошо адам канын куюп, ошо менен жаңыланат экен да балам жашоосучу. Ошо эми азыр ошо врачтар айтты, 1 ай пересадка ошо жасагандан кийин, операция жасагандан кийин 1 ай ошо немеде реанимационныйда жатат экенбиз, чыкпай, ошолордун көзөмөлүндө. Анан ондан кийин баланын состояниясына карайт экен. Если жакшы неме болсо, 3 ай дагы
мындай беркелинде эле сыртка чыгарып өздөрүн больницасы палатага чыгарат экен 3 ай. Ушу көзөмөлүндө болуп турат экенбиз 3 ай. Ушу ар жума сайын неме тапшырып, анализ тапшырып. Эгер 5 жылдын ичинде барып жакшы неме болуп кетсе, болду, токтотот экен, өзүнүн таблеткалары болот экен. Мына биз азыр 1 айдан кийин пересадкадан немеден чыккандан кийин реанимационныйдан палатага которулгандан кийин дагы ошо неме ичип турат экенбиз, таблеткаларын өздөрү берет экен. Ошо кандай таблетка эми азырынча билбейм эми. Өзү мындай кызып турат да, өзү мындай жерлеринде бар шишик, азыр мерине чейин кичине бар, мына өзү деле билинип турат, мерине чейин. Ошо мурда күнү өтө аябай шишип кеткенинен коркуп неме кылып, врачына чалсам, ошо дарыларын айтты эле, ошолорун ичирип неме кылып, биягы жакшы эле. Биягында неме, ошо бир жагы шишип, нерге чейин шишип кетип, ошо азыр азыраак бар, мына меринде бар. Азыр. Бул оору ушундай экен да, унун чыкпай эле ушундай эле ойноп жүрүп эле бир немесине ушундай болуп калат экен да. Мындай эле. Бул жаман оору каяктан жабышты билбейм балама. Биздин немеде деле жок эле, өзүбүздүн немеде. Алланын сынысы экен да. Эми ушу шифасын берип калсын деп эле отурабыз, үмүт кылып отурабыз, Алладан тиленип эле.